Саламатсыздарбы, Супер KG порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Супер Малина тасмасынын башкы каармандары маектөрүбүзгө келип отурат. Алар ким десеңиздер, тамашоочу, блогер, вайнер Медер Нуркадыров жана түгөйү актриса, модель Нуриза Бектурова. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Маанайыңыздар кандай? Жакшы, маанай. Маанайыңыздар жоктой көрүнөт. Жок, бир аз чарчап калдык болгон. Кинонун жумуштары менен ары бери жүрүп калып. Кино деп калдык. Ушул Супер Малина тасмасы жарым жыл аралыгында тартылды. Анан кимдин сунушу болду, кантип тартылып калдыңыздар деги ушул тасма боюнча айтып берсеңиздер. Биз өзүбүздүн эле идеябыз, командабыздын, жалпы команданын идеясы тарталы деп. Буга чейин сериал тартабыз деп атканбыз, анан сериалдан караганда киносун тартып салалы деп сунуштап, анан сценарий жазылып отуруп, анан ошо жарым жылдын ичинде кино тарталы деп чечтик. Көптөн бери кино тарткыбыз келип, өзүбүз деле кыялданып, пландап жүргөн болчубуз. Ошол планыбыз буюрса ишке ашып отурат. Анан ушул образдар өзүңүздөргө жактыбы? Образдар Жакты окшойт. жакты, ооба. Анан эң башкысы баягы айымдар менен мырзалардын ордун алмаштырып ойногон. Бизде биринчи жолу болсо керек. Анан кандай комментарийлер, кандай ойлор айтылды сизге? Сизге дагы? Пока жаман жагынан айтыла элек, эчтеке деле пока жок андай. Эмнеге минтип койдуңар деп. Баары эле мындай кинону мактаган адамдар болуп атат азырынча, билбейм. Жакшы эле вроде бы. Жакшы кабыл алып жатат. Менимче сизге мырза болгон жакты деп айттыңыз. Эмнеси менен жакты? Оңойраак экен, чем кыздарга караганда, чем кыздардын мелочтары көп, эми билбейм, мондай тарс ойногон, ушундай жүргөн жакты да, мага эркекче жүргөн. Сизгечи? Болсо кызча жүргөн жакты. Жок, мага ойноп аткан кыйыныраак болду, мага ойногон кичине. Билбейм, мага көп жаккан жок ошол. Анан кыйын болсо, баягы айымдардын эмесин, акыбалын түшүндүңүзбү? Баягы айымдардын түйшөгөн дегендей. Канчалык деңгээлде түшүндүңүз? Билбейм, мен ролго кирип кеттим, анан көп деле иң кыздар ушундай болот турбайбы деген деле эме болгон жок. Ролду ойнош керек болду, ойнодум. Ушундай эле болду. Ооба. Бизге мындай да кино болуп атканда ролго тапшырма берилет. Азыр могу сценаны ойнойсуңар, азыр сен мондай ойнойсуң деп кичине мындай тапшырма берилет. Ошону эле биз өзүбүздүн ойношубуз боюнча кошумчалап ойнойбуз. Анан көп деле жанагы биз деген великолепный векти тарткан жокпуз да туурабы. Ролго кирип кетип кечке ошол жашоодо да ошол роль менен жүргөдөйчү. Анан кыска эле болгондуктан биздин бири-бирибиздин түйшүгүбүздү түшүнө тургандай деле болгон жок. Мындай биз киного керектүү эле мындай жашоодо боло турган нерселерди эле алып туруп ошолорду тарттык да. Анан Нуризага да эркек болгон жакты деп атпайбы, бул ошол оңойраак жактарын алып туруп анан тарттык, ошон үчүн Нуризага жагып атат да. Анан эркектердин да өзүнүн бир кыйынчылыктары бар, аларды эми тарткан жокпуз да, анын баарын тартып берсек кинобуз 10 саат болуп кетпейби. Супер Малина деп калдык. Анан азыр тасма бүттү. Андан соң сиз Нуриза айымга сунуш киргиздиңиз, колун сурап. Ошондо сизде кандай сезимдер болду? Мен негизи биз үйлөнүү тойду кичине мындай күзүндө деп мындай сүйлөшүп атканбыз, бирок точно эмес, план койгон эмеспиз, мындай сүйлөшүп атканбыз да. Мен ойлогом да ошого жакын кылат болуш керек предложение депчи. Где-то бир жайында кылса керек деп, анан азыркы учурда мен вообще күткөн эмесмин, билген эмесмин, мага эч ким айтпай, еще жакындарыбыз билиптир, мага эч ким эчтеке айтпаптыр да. Анан ага чейин деле мындай кино закрытый показ башталып атканда элдер типа намек кылып барганда эмелер медер даярданып жүргөндөр байкаган жоксуңбу деп таң калып атат да. Мен эч нерсе байкабаптырмын. Чындап эле байкаган жоксуз. Чындап эле, анткени деген өзүм баягы кинону ойлоп аркасы жактан интервью келип атат, арыңме жооп берип атам, толтура тааныштарыбыз келип атат. Не до этого болду да, мындай байкай тургандай болгон жок. Өзүм сарсана болуп оюм бар башка жакта болуп атса, еще сценада кино бүткөндөн кийин баарыбыз чыгып сценадан сүйлөдүк. Анан ошо башканы ойлонуп аткамда, элдин реакциясын карап атам. Анан кийин кино жактыбы деп, анан кинодон кийин сүйлөйүн деп микрофонду күтүп аткам өзүм вообще. Микрофон күтүп оюм вообще башка жакта Медердин мамалары, чоң апалары отурат, менин ата-энем отурат. Анан микрофон күтүп атсам, бир маалда Медер чыркап келатат ар жактан. Гүл менен ошондо уже аны көрүп, мен алдыма гүл менен келип, анан чөнтөгүнөн шакегин көрүп калып атпаймынбы?
ошону көргөндөн болду, өзүмдү жоготтум, эмне болгонун билбейм да, кадимкидей. Мен өмүрүмдө биринчи жолу мындай күтүүсүздөн болгон окуя деген нерсе биринчи жолу болду. Ушунчалык шок болдум, биринчи жолу шок болдум, еще катуу. Такыр өзүмө келе албай, эртеси күнгө чейин башкача болдум. Мындай кыздын или ар бир адамдын эле жашоого мындай серьезный шаг болду да мен үчүн. Сразу ошону поняла, мындай сценада туруп мен азыр серьезный шаг аттып атам. Ошол нерсе келди дагы, оюм такыр башкача. Азыр элдер карап атат, тияктан тартып атат. Ушунчалык каякта жүргөнүмү билбейм, тиш сыяктуу болуп атат, башкача болуп атат. Толтура элдер кол чапып кыйкырып, тааныштарым баары келип атат. Анан өзүм эмне кылып атканымды билбей калдым да. Анан ошондой убакта элдер да пайдаланып ар кандай видеолорго тартып чыгарып ийишиптир. И ошол жерде элдер ошону түшүнбөй менин ордумда болуп да көрүшкөн эмес. Мындай болуп көрбөгөндөн кийин түшүнбөй туруп, билбей туруп аябай жаман сөздөр жазышыптыр да. Еще эме деп жазышыптыр, постанова депчи. Атайын пландап туруп кылдыңар депчи. Мен ал жерден постанова экенин, мындай андай эмес экенин реально көрүнүп турат да еще. Билбейм, ошолса ушундай башкача, өтө башкача сезимдер келди. Чындап эле күткөн эмесмин да. Апамдар да келип, алар да ыйлашыптыр көрүп алып. Аябай кызык болду ошолсо. Анан айрымдар айтып калышты да, ошо сиз постанова деп калбадыңызбы? Жигитин сүйбөйбү же болбосо турмушка чыкканга мен азыр даяр эмесмин деген сөзүңүз бар экен. Чын толкундануу менен айттыңызбы же кандай? Ооба, ошо толкундан. Же чындап эле даяр эмесизби? Мен ошондой болду да, мына башка оюм башка жакта болуп атса, анан бул келип предложение кылып атканда, мен ойлоп кеттим, болду уже эртең эле үйлөнөт экенбиз деген ой келип кетти да мага, уже күйөөгө тиет экенмин деп ойлоп коркуп кеттим аябайчы. Анан ошол моментте прям анан ошону тартып алыштыр. Чынын айтканда, эми жайдан пландаштырып, акырындан даярданып, анан тем да буйрса. Мен ошол маалда эле коркуп кетип, ошентип айтып алдым да. Анан ошол жерден айтып калдыңыз, ата-энебиз бар болчу депчи. Медер мырзанын дагы, сиздин дагы балким ошол нерсе чектеп койгондур, ошол сезимдерди. Ооба, мен баягы башкача реакция болот, өзүм деле башкача, өзүмдөн башка реакция күткөнмүн да. Медер күтүп эле жүргөм, ооба, сүйөм, мен медер экөөбүз бир сүйөбүз. Андан кийин элдер жазышыптыр, сүйбөйт окшойт депчи мени. Андай эмес, аябай катуу толкундоо, башкача шок сезим, башкача болдум, ошондуктан ушундай болуп кетти окшойт. Сиз ушул сунуш кылганга канча убакыт даярдандыңыз? Же кино тартылып бүтүүсүн күттүңүзбү? Кино тартылып баштаганда пландаштырып койгом да. Закрытый показ болгондо предложение кылам депчи. Анан ошол ойдон пландаштырып унутуп калыптырмын. Анан жүрөрдүм, анан киного бир закрытый показына бир күн калганда достору мага билеттерди таратып жүргөн досторума жолугуп калсам, анан ошолор эстетишти. Эмне бүгүн кыласың эртең, эмне болду депчи. Анан ошону кылмакмын, бирок даярдана элекмин дедим. Десем, сен эртең тиякта жумуштарыңды бүтүрөрбүз, эметип даярдап саат 6-7 алып барабыз деди. Анан мейли, хорошо дедим. Ошондон саат эртеси күнү 6-7 даярданып, баары тең даяр болуп келип калыптыр. Анан Нуриза интервью берип, ызы чолуп нары жак бери жака чуркап атканда мен чуркап эшикке чыгып кеттим да, эшиктен барып гүлдөрдү машинеге салып, кушакектеримди алып, ошентип билмексем болуп кайры ичине кирип интервью берип жүрүп анан закрытый показ бүттү, баары чыгып сүйлөп аткан, анан баары чыгып сүйлөп атты, мен чыгып кетип калдым эшикке. Мен ошол байкаган эмесмин да, чыгып кеткен. Ошол момент барып гүлдү көтөрүп, анан чуркап келип анан колун сурап чыдадым. Сизде кандай сезимдер болду? Мен дагы ошондо биринчи жолу толкундандым. Буга чейин элдин алдында чыгып сүйлөгөндө, же болбосо ушундай бир эмелерди көпчүлүктө сүрдөчү деле эмесмин, вообще толкундануу жок болчу, мындай кенен сүйлөп, титиреп, эчтеке болуп эле жүрө берчүмүн да. Ошол предложение кылып атканда биринчи жолу сүрдөп, жөн эле титиреп колдорум, микрофонду көрүнүп атты, ошке келди моментте, ушинтип кармап, ушундай болду. Анан сизде сүрдөп аткан учурда балким Нуриза айым дагы сүрдөп жок деп айта болсо эмне кылат элеңиз? Балким ошол жерден жок деп болсо. Жок деп болсобу? Эмне кылат мен ошентсе? Билбейм. Гүлдөр ыгып туруп кетип калат белең. Мен айтпайм. Эмне кылат элең айтсаң? Эмне кылат элем? Мунун жогу ооба деп туруп анан таап коймокмун акырында. Демек, ошол кырдаалдан чыгып кетмексиз.
жакшы. Анан эгер сыр болбосо Шакекти канча калдыңыз? Ал алтынбы же болбосо баягы айтып атат го кичинекей көзү бриллиант депчи, же ошондойбу? Айтпай эле ончаны эмне кыласыңар. Мындай эле просто эле жөн эле Шакек. Алтын Шакек. Айтпайсың жөн. Жок. Жөн эле болчу эми аны эмне кыласыңар? Жөн эле Шакек немеден сатып. Келиңиздер анда биздин дагы азыр бир оюнубуз бар. Медер мырза азыр Кудай сактасын, бирок бир кыз менен жолугуп, ал кыз менен жүрөт. Анан сиз аны көрүп калдыңыз. Бирок Медер мырза ал менин карындашым деп гана айта алат. Эми сиздин реакцияңыз? Экөөңүздөр бир канча убакыттан кийин жолуктуңуздар. Бирок сиз билбейсиз Нуриза айым сизди көргөнүн. Сол машинада отурабыз. Колум рулдада. Сен маждык айткың келбелби? Жок, эмне айтыш керек эле. Өткөндө бир кыз менен көрдүм сени. Мени? Каяктан көрдүң? Паркта гулять этип жүрүп турсуңар. Кышындабы? Карындашым болчу. Тиги окуусуна жеткирип бараткан. Мен билем сенин карындашың жок экен. Жок, эме да эки үрдүгөн карындашым. Окуусуна кышында паркта аралап жеткиресиңби? Ошо через парк келет постоянно, ошол жактан коркот, анан караңгыда. Караңгы эмес болчу. Жарык болчу. Жарыкта ошо коркот да. Ар кандай немелер бар, билесиңби? Эмне кылыш керек? Шүмшүк деп бетке Сиз чыгып. ошондо кандай кыласыз мисалы? Мен ал жерде көрүп калсам мен Ошол эле момент бармак болуш керек. Бул эртеңки күнгө чейин күтпөй эле. Эртең кече күтпөй. Ата-энеңиз билет сиздин. Медер мырза тамашоочу, вайнер, блогер. Анан биоласы ушундай экенин алар кандай кала алышты? Кандай кала алышты? Башынан эле биз 6 жылдан бери сүйлөшүп жүргөндүктөн башынан эле билет да, Медер менен сүйлөшөрүмдү. Ал убакта тамашоодо ойнойт экенин билчү, анан Эң алгач тааныган күнүн эстебейсизби? Кантип айттыңыз эле? мен айткан эмесмин, билип калышкан. Инстаграмдан билип калышты, мындай акырындан эле өзүм бияктан чыгарып билмексем болуп жүрдүм. Алар деле ошентип башында билмексе болуп жүрүштү. Башында экөөбүз ошентип жүрүп эле анан кийин сүйлөшөт экен кызым деп эле анан кийин уже бирибизге мисалы белектер жөнөтөт. Медер менин мамама белек туулган күнүндө жөнөтүп калат кээде. Күйөө балаңыз берүүли деп. Мен да мунун мамасына туулган күндөрүндө куттуктап барып ушундай болуп турчу. Жакшы эле кабыл алат. Экөөбүз бир сферада, бир тармакта иштеп, бирибизди түшүнөбүз. Главный ошонусу аларды кубандырат десем болот. Сиздин ата-энеңизчи? Мен кандай кылышты айтып койчу. Мен адынын башында эметкен эмес, көп жактырган эмес. Типа артист кыз, анан ар кандай болот, күндөп түндөп съемкалап жүрүп кетип калат, анан сен кандай болуп каласың деп. Анан азыркы тартылчу эчтек андай эмес болчу. Мен өзүм эчтекеге тартылчу эмесмин. Болгон ошол тамаша болчу, аны деле уже биринчи курс, экинчи курс болгондо таштагам, тамашага да барбай алгам. Анан ошентип актриса кыз болуп калат экен, анан ар кандай болот, тияк буяк деп, анан ошол убакта дагы толтура нерселер чыгып кеткен. Артисттер жөнүндө именно бул артист ажырашып кетиптир, бул артист үйлөнүп эле эртеси күнү ажырашып кетиптир деген нерселер чыгып кеткен. Ошонусунан да жүрүштү эми деп, артисттер карабайсың тиякта жыргап жүрүп эмне ажырашып кетип атышат деп ушундай сөздөр болду. Анан түшүндүрдүм, айттым, бул кызды жакшы көрөм, артисттигин эми вечный артист болуп жүрө бербейт. Тыштайт. Анан Нуризанын өзүнө келип сүйлөштүм, ушундай болуп атат. Клипти тыштай аласың деп, тыштай албайм. Мен тышта деп келген эмесмин сага. Таштайсың дедим эле. Жок, мен айткам сага, ушундай болуп атат. Эмне кыласың, актрисалык тышташың керек болуп атат. Десем бул дагы макул түшүнүп ушундай болгон. Анан тыштагандан кийин анан экөөбүз чогуу вайн тартып, кино тартып, ушундай эме камера астында болуп атат. Койсоң болот. Башында көп жактырган эмес. Азырчы? Азыр жакшы көрүшөт. Жакшы, анан баягы соц тармактарга кирип, биз сиздердин видеоңуздардын астын карасак, комментарийлерде бар экен да. Кап мен сүйлөшкөн кызыма ошол Нуриза менен
медер үйлөнгөндөн кийин үйлөнөм дедим эле депчи. Анан сиздер качан үйлөнөсүздөр? Аларга жол бошотуп берели эми эртерээк. Ошончосуп эле. Ошентип мен деле окуган эмесмин. Буюрса эми бул так датасын айтууга болбойт азыр. Мончасы деп. Өзүбүз деле кое элекпиз. Өзүбүз деле кое элекпиз деп ойлоп жүрөт бул. Шоклочу. Эми буюрса жакындабы, балким алыстабы. Аны дагы айтабыз. Ошо күн жакындаганда айтабыз. Азыр пока сүйлөшүүлөр да кол элек, эчтеке боло элек болгону мен колун сурадым, макул деди. Эми сүйлөшүүлөр болуп, анан даталар такталып, анан айтылат. Эң биринчи силерге айтып кетебиз. Ошондой караганда. Сиздерге чоң рахмат. Алтындай вактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Силерге эркин микрофон келиңиздер. Бардык угармандарга, көрөрмандарга, бизди колдогондорго чоң рахмат. Силер бар, биз бар, бардык жерден ушундай айтам. Силер бизди колдоп, давай жакшы, малатсы деп турсаңар, биз дагы аракет кылып, дагы сиздердин алдыңыздарда жүрө бергенге даярбыз. Мен кечүүтөн бери ошо комментарий окуп аябай настроением түшүп эле, маанайым түшүп атат. Айткым келет эле, аны бизге жазган жок, менин аккаунтума жазган жок, медеркине жазган жок, башка тармактарга жазып атышат да. Ал значит бизди көрбөй жүрүп эле, анан биринчи жолу ошону көрүп эле жазып атышат, окшойт деп койдум да. Анткени биздин өзүбүздүн катталуучуларыбыз аябай жакшы, хейт жок, вообще жакшы көрүшөт да бизди. Анан кийин ошо кыргыз элиме айткым келет эле. Адамдын ордунда болуп көрбөгөндөн кийин, ошол моментте сиз бардыгын билип көрбөгөндөн кийин, башын аягына чейин көрбөгөндөн кийин билбей туруп жөн эле жаман сөз жаза бербеңиздерчи, Сураныч. Бул жакта адамдын маанайын бузган эчтеке эмес, жүрөгүн оорутуп, башкача нерселерге алып барып салышыңар мүмкүн да. Мен эмес, негизи эле адамдардычы. Ошондуктан бир нерсе жазып атканда кичине катуу кетпегилечи, пожалуйста. Андан сырткары биздин өзүбүздүн көрөрмандарыбызга, кыргыз элиме барыңыздар, жакшы көрөбүз биздин кинонун. Жакшы чыгып атат, буюрса мактап атасыңар, рахмат силерге. Буюрса көрө элек болсоңуздар, бардык кинотеатрларда болуп жатат, көрүңүздөр. Ардактуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча.